Мен сизге кайрылуу жасап Жалал Абад областынан келдим, Сузак районунан. Мына Батырбеков Тилекке күчүңүз жетеби? Но мошенник прокурор сотту бүт сатып алган. Үйүмү 1020 сомго өткөрүп, сатып жеп көчөдө калтырды. Азыр жогорку сотто сотум болот 16-сында. Жардам берүүңүздү суранам. Ошондой эле Сатиев Медерге дагы кайрылуу жасайм, сот реформасына жардам берсин. Биз ачарчылыкка чыктык, прокурор, сот иштебей атат. Коррупциялашып кетти. Ошондуктан жардам сурап келдим, ошо ачарчылык жарыялап турам азыр. Мавлянова Майрам. Мына бир коррупция боюнча чыктык да, мен Акос коомунун мүчөсү Чыңгышев Чолконкул. Бизде 1996-жылы биздин Минфин менен Германиянын өнүктүрүү фонду аркылуу келишимде түзүлгөн экен. Ошондо 84 миллион еврого келишим түзүлгөн экен 10 жылдык мөөнөткө. Алар бизге ушундай техникаларды, тегирмендерди бермей экен да. Анан кийин бизге келген ошол эки 84 миллион евро өз максаттарына жетпей калган. Жолдо ошол биздин Кыргызстанга киргенден кийин алар өз максаттарына жетпей, ошол келген тегирмендер сатылып жок болгондагы Германиянын высший сортун чыгарган. Ордуна 56-жылкы Даниянын дробилкалары келип калган да. Ошону бизге сырдап, баягы немистердин печаттарын басып, немистердин эмблемаларын коюп, анан кийин элди алдаган да. Элди алдап, булар анан кийин баягы залогдо турган үйлөрүн, баягы залогдо турган жерлерин баарын тартып алышкан. Биз ошол экини чындыкка жетпей келебиз. 10-15 жылдан бери да, 15 жылдан бери. Канчалаган кишилер үйлөрүнөн ажырады, канчалаган кишилер ажырашып кетти, оорчан болуп калгандар бар. Бу жерде ошол жогорку соттон, прокуратурадан, Минфинден, банктан, мына АКБ Кыргызстан банкынан, мына ушулардын баарынын ортосунда түзүлгөн баягы туруктуу келишимди, баягы өздөрүнүн иш-чара келишиминде түзүлгөн бир туруктуу коррупциялык бир жолдору бар да. Ошонун баарын биз аныктап бергенбиз, тазалап бергенбиз. Ошонун баарын көргөзүп, документально факт менен көргөзүп бергенбиз. Мына ушулар сотко келгенде, прокуратурага келгенде таптакыр алдыга чылбай атат да. Себеби бул жерде жогору жакта өтө чоң мурдагы депутаттар, мурдагы министрлердин бул коррупцияга аралашкандыгы, бизге аралашкандыгы тууралуу документтер бар да. Ошолор абдан жолтоо болуп жатат. Айрым депутаттар, айрым министрлер дагы эле болсо иштеп атат ошолор. Биз айлабыз кеткенде ошого мына президентке кайрылуу жасап жатабыз. Садыр Нуркулчаев ушул келген келишим 84 миллион евро. Ушуга бир өзүңүздүн лично көңүлүңүздү буруп, личный под контроль алсаңыз жакшы болгон тапта. Сот, тергөө, прокуратура системасы элдерди ачыктан ачык тоноп жатат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мына козголгон кылмыш иштери, мисалы алдамчылык менен козголгон кылмыш иштерди ачыктан ачык жаап жашырып бурмалашат. Тергөөдөн даже коюлган бир адилеттүү тергөөчү тергелген иштерини мисалы каалагандай калчашат дагы акчасын алып алып, даже өздөрү бул статьяга которуп берели, мынча бергин деп соодалашуу болот да. Мына ушундай козголгон кылмыш иштери толтура бүгүнкү күндө. Мен Акос коомунан Чүй областы боюнча координаторумун. Бизерге келген себебим, бу жердеги ушу Муратов Сулайманды колдоп келгенбиз. Анткени себеби мунун 8-9 жылдан бери ушунчалык соттордун мыйзамсыз чечимдеринен жапа чегип жүрөт. Буларга канча кылмыш иш ачылды, эч жака жылбай атат. Анан мен өзүм дагы Москва районунан бир нече жүздөгөн биздин изилдөөбүз боюнча бир нече жүздөгөн мыйзамсыз чечимдердин ичинен 10 чакты чечимди бергенбиз. Эркин Тоо газетасына электронный вариант менен бердик. Буйрулса жакында чыгат. Уголовное дело боюнча мурунку санында чыккан. Эми менин айтайын дегеним, ушул коррупциялык иштер Садыр Жапаровго жетсе, соттук укук коргоо Медер Сатиевге жетсе, ушулар чыгып, бу жерге биз менен сүйлөшсө жакшы болот эле да. Ушу жерде эмнеге отурам, ушу акыркы точка ушу болуп атат. Садыр Нуркожоевич, ушу сизден суранам. Ушу келип, ушу бизге бир эме көз салып, эметип койсоңор, ушу мына 2 күн болду. Айлабыз кетти, ушу жерде отурабыз. Мен балам
тууралуу келгем. 2 жыл болду баламды милиция органдары уруп денесинин көгаласы үчүн эмелер УВДнын балдары эмеге прокуратурага жазылган. Ушуну ушуга чейин тергеп бүтүрүшпөйт. Ишке ашырбайт сотко. Мен ошого наразымын. 2 жыл 3 ай болду. Ошондон бери балам ИВС'те отурат. Соттор милициялар болсо өз кызматында иштеп жүрөт. Мынакей тергөө жүрүп атат эле дейт. Кадырбаев Бакас деген УКМКнын тергөөчүсү. Ошойдон ушу нерселер бүтпөй келет. Ушу бар жакка кайрылып бүттүм. Ушу акыркы ушу Садыр Нуркожоевич бир жакшы бир карап коюңуз, сизден суранарыбыз. Биздин ажообуз Садыр Жапаров, мен сизден өлгөрү үмүт менен кайрылам. Мен 16 жылдан бери барбаган жерим калбай, прокуратура, соттордон, милициядан жабыркап, ушу чындыкка жетпей, ушу голодовкага, сахарный диабет оорусуна карабай келип, 2 күндөн бери ушул жерде ачка отуруп, мына азыр сахарым түшүп кетип, үйүмө кетип атам. Сизден бир сизге эле акыркы эле үмүт сизге болду, башка эч жер калган жок. Биздин Жайыл району РОУДсы бүт болгон нерсени катып, акча берсең иш жүрөт, акча бербесең жүрбөйт. Жалаң коррупцияга манып кеткен, анын үстүнөн карап турган прокуратурасы да карабайт. Генеральный прокуратурага барсаң иш ачылат, тияка барсаң жабылат. Ошондо иш менен айла кеткенде ушул жака келдим. Эми ушу калысчылык менен ушу сизге акыркы үмүт деп сизге келдик. Эми сиз бир калыстык караганга бир эмеңизди буйрук кылып бир карап бериңиз деп ошого келдим. Болбосо уже башка тагдыр калган жок, мен талаада калдым. Я бы хотела обратиться к президенту Садыру Джапарову. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, прошу вас обратить внимание, что за беспредел творится в госрегистре, что за махинационные схемы с участками. Мы регистрируем, обращаемся в правоохранительные органы, регистрируем наши дела в ЕРПП. Наши дела должным образом не расследуются, закрываются глаза на явные факты нарушений. Наши права нарушаются. Пожалуйста, помогите нам добиться справедливости. Мы устали бегать, обивать пороги, стучаться во все двери. Но перед нами все двери закрываются, справедливости нету. Полностью прокуратура закрывает глаза на все факты. Мы все факты предоставляем, и никто на это не обращает внимания. Помогите, пожалуйста, создайте либо какую-нибудь нам, как это называется, я забыла, какую-нибудь комиссию создайте и проверьте наши документы. Мы все вам покажем, мы все расскажем. И пусть кто-то на это обратит внимание и разберется с этим беспределом в госрегистре.